Биздин дасторкондо камыр шорпо ар бир айым жасай ала турган өзгөчө даамдуу жана тоюмдуу өзгөчө тамактардын бири. Рецепти менен тааныштырам. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Алгач эле шартыңызга жараша эттен да аласыз. Шорпо болгондуктан дал ушундай сөөктүү, четтери бир аз май аралашкан эт болсо өтө даамдуу болот. Бул жерде мен уйдун этин колдондум. Шорпо кайнаганга чейин дал ушундай көөктөрдү бөлүп чыгарат. Ошол көөктөрдү алып салыңыздар. Бул өтө шарттуу түрдө. Эгерде унутуп калып кайнатып жиберген болсоңуздар, муздак суу аралаштырып койсоңуздар, кайра көөрүп чыгат. Шорпоңуздар кайнагандан кийин достор, бир пияз, татымына жараша туз жана 2 помидор, бир сабизди салып, акырын ото кайнатып аласыздар. Бул перистер былтыры тоңдурган перистерим. Азыр сиздерге көрсөтөм. Өтө тоңуп турган жеринен алып чыгып, жылуу сууга бир жууп алсаңыздар, калыбы мурункудай болот. Эзилип кеткен эмес, карарып кеткен эмес, өтө сонун тоңгон. Бул рецепт менин баракчамда бар, кирип көрсөңүздөр болот. Эт бышып калган учурда перес жана картошкалар салынат. Эгер каалаган болсоңуздар, мага окшоп брокколи кошуп койсоңуздар дагы болот. Бул шарттуу түрдө эмес, мен өзүм жакшы көргөндүктөн кошуп койдум. Кааласаңыздар көк чөп кошуп койсоңуздар болот бул жерде. Андан соң камырын жасайбыз достор. Муздак суу, татымына жараша туз жана un салып туруп, катуу кылып жууруп алдым. Өзүңүздөр билгендей эле мен ар дайым пельмен, манты ушундай кесмелерге муздак суу колдоном. Анткени бышканда эзилип кетпейт, форманы жакшы кармап берет муздак суу. Ошондуктан камырды жакшы кылып ийледим муздак сууга. Андан соң 5-10 мүнөт тындырып туруп, дал ушундай бөлүкчөлөргө бөлүп алдым. Андан кийин бир аз майлап, бир 5-10 мүнөткө коюп турсаңыздар, камыр өтө жакшы тынат. Ошол убакта кааласаңыздар Кыргызстандын картасы, кааласаңыздар 4 бурчтук, кааласаңыздар 3 бурчтук кылып майлап мантышницага тизип алып, бууга бышырып алсаңыздар болот. Каалоочулар кайнаган сууга бышырып алсаңыздар дагы болот. Камырды мен атайын манты казанга бышырып алдым мен. Бууга бышкан камыр өтө жагат мага. Каалагандай формада салсаңыздар болот. Кааласаңыздар 3 камыр, кааласаңыздар 1 камыр, чыныңыздардын көлөмүнө жараша кылып эле салсаңыздар болот. Андан соң каалагандай фантазия менен кооздоп бере берсеңиздер болот. Биздин тамак даяр достор. Сиздерге дагы жагат деген ойдомун. Лайк, комментарий жазганды унутпаңыздар. Ар дайым өзгөчө рецепттер менен Ак Зор ашканасы кызматта болду. Кыштын күнүндө жалаң эле кайнатмай ичип калсак керек, баарыбыз эле ушул учурда жок дегенде бир ирет ушул тамакты жасап көрүңүздөр. Саламатта калыңыздар. Кийинки берүүгө чейин сиздер менен өзгөчө акысыз рецепттери менен Ак Зор ашканасы болду.